ошол капиллярдык беттеги кан тамырлар жабыркап, биринчи башталганда кызарып, дүүлүгүп башталат. Мисалы, уялып кетсе, сүйүнсө, ыйласа, андан кийин сетчатки деп коебуз. Кадимкидей торчо болуп кан тамырлар көрүнүп баштайт. Оозго чейин мурундан баштап тосулат дагы. Ушул жерге жасалат да, себеби гайморит биздин пешенеде, эки көңдөйчөдө ириңдердин толуусу, суулардын ашыкча толуусу да. Мына ошон 10 күн жасалат дагы. Анан атайын өзүнүн порошогу бар, тазалап алып чыгуучу. Мына ошону мурунга үйлөгөнүбүздө кадимкидей топтолгон ириңдер эч кандай тешүүсүз эле, эч кандай сордуруусуз эле, эч кандай терапиясыз эле түшүп келет да. Салам достор, бүгүн жүзүбүзгө кантип туура кам көрүү керек деген теманын айланасында маек курмакчыбыз. Менин маектешим Москва шаарындагы Здраво ден-соолук чыңдоо борборунун жетекчиси, хаджам, косметолог Гүласел Баястанова. Ассаламу алейкум, Гүласел айым. Алейкум ассалам, куш келипсиңер Турсунай. Кайсы курактан баштап косметологко кайрылып башташыбыз керек? Негизи косметологко чектелүү мынча жаштан кайрылуу керек деген чек жок. Бирок 13 жаштан баштап эле өспүрүмдөрдүн гормоналдык фонунда өзгөрүүлөр болгондуктан безеткилер чыгып баштайт, тери бузулуп баштайт, поралар кеңейип баштайт. Мына ошол учурда эгер косметологко кайрылып, косметологдон кеңеш алып, туура дарыласа, анда териге доо кетирбей жакшы дарылап алат. Негизи өзү 25 жашка чейин териге туура тамактануу, туура кам көрүү талап кылынса, 25 жаштан кийин азыктандыруучу, нымдаштыруучу, терини калыбына келтирүүчү маскаларды, массаждарды жасап туруу талап кылынат. Анткени теринин биологиялык картайуу убактысы 25 жаштан эле башталат. Териге туура кам көрүү бул өтө зарыл нерсе. Себеби көпчүлүк айымдар дагы, эркектер дагы мына ушул жерден туура эмес кам көрүп, өздөрү туура эмес каражаттарды пайдаланып, терини бузуп алышат. Териге туура кам көрүү үчүн биринчи кезекте теринин тибин билиш керек. Андан кийин эң биринчи туура тазалоодон башташ керек. Эгерде тазалоо этабыбыз туура эмес болгон болсо, анда анын сиңирүү этабы дагы, бет майларды коюу же болбосо тынчтандыруучу этаптар туура эмес кетет. Ошон үчүн биринчи кезекте туура тазалоодон башташ керек. Кышкысын биздин терибиз көп жабыркайт да. Эшикке чыксак суук аба ырайы, үйгө кирсек кургак. Ошол кышкысын өзгөчө кантип жардам бере алабыз терибизге? Кышкысын негизи беттин териси 5 типке бөлүнөт. Бул кургак тери, майлуу тери, аралаш тери, комбинированный деп коебуз. Ошондой эле нормалдуу тери, анан сезимтал тери. Бул 5 түрүндө дагы кышкысын өзгөчө кам көрүү керек. Мен жогоруда айткандай эле биринчи тазалооду туура аткаруу керек. Анан кышкысын өзгөчө кам көргөндө биз мисалы жуучу каражаттардын ордуна көбүрөөк нымдаштыруучу, көбүрөөк сактоочу витамин Е, витамин С курамында бар, коллаген курамында бар заттарды көбүрөөк пайдаланышыбыз керек. Кыргыз айымдарынын көпчүлүгүндө купероз деген көйгөй бар да, бет кызарып, дүүлүгүп. Бул эмнеден пайда болот жана кантип мунун алдын алса болот? Купероз бул капиллярдык кан тамырлардын бузулуусу. Ошол капиллярдык беттеги кан тамырлар жабыркап, биринчи башталганда кызарып, дүүлүгүп башталат. Мисалы, уялып кетсе, сүйүнсө, ыйласа, андан кийин сетчатки деп коебуз, кадимкидей торчо болуп кан тамырлар көрүнүп баштайт. Ал эми өтүшүп кеткен түрү бул безетки пайда кылып, дүүлүгүп, бул жактардан аллергияларды бере баштайт. Негизи купероз бул эки чоң топко бөлүнөт. Биринчиси локалдуу купероз. Бул локалдуу деген кайсы бир зонада эле болот. Ал эми
жалпы купероз деген түрү бар. Бул бардык мурунга, эке, жаактарга кошо эле ошол кан тамырлар билинип, кызарып билинип баштайт. Куперозду дарылоодон мурун анын алдын алган жакшыраак, оңоюраак. Себеби купероздо ошол кан тамырлардын сырткы бети аябай жумшарып, плазма межклеточный уровеньге чыгып кетет дагы, тромбтор кан тамырдын өзүндө калып калат. Эмне себептен пайда болот? Купероз негизи бир нече факторлору бар. Биринчиси туура эмес кам көрүүдөн, бет майларды, колдонуучу каражаттарды аралаштырып туура эмес пайдаланып алуудан. Экинчиси болсо бул климаттан, ысык, суук абадан пайда болот. Үчүнчүсү бул генетикалык өзгөчөлүктөн. Мисалы, бизде эми генетикалык ата бабаларыбыздан бери каныбызда бар нерсе да, биздин тоолуу аймакта жашагандыгыбыз үчүн. Анан дагы бир фактору бул стресстен, ички органдардагы гормоналдык бузулуулардан, туура эмес убагында уктабай калуудан, мындайча айтканда организмдеги нагрузкадан пайда болот да. Эми кантип дарылануу керек? Дарыланууда биринчи кезекте эле сөзсүз түрдө адиске кайрылуу керек. Себеби үй шартында буну өз алдынча ар кайсы кремдерди коюп, аптекадан алып ар кайсы каражаттар менен дарыланууга болбойт. Себеби аны адис көрүп туруп, кайсыл этапта турат, кайсыл баскычтан баштап дарылаш керек, мына ошого жараша дарылап берет. Атайын арналган кремдерди сөзсүз түрдө адистин кеңеши менен коюш керек. Себеби балким пациент өзүнүн терисинин тибин билбеши мүмкүн, балким порасы кандай экенин билбеши мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө адиске кайрылып, адистин кеңеши менен колдонсо болот. Колдонулган косметикалардын бардыгы бир линиядан болуш керек дешет. Ошол туурабы же бул жөн эле маркетингдик кодбу? Ушул сурооду бизге айымдар өтө көп берет. Ар кайсы компаниялардын, мисалы бренд компаниялардын деле косметикаларын аралаштырып колдонсом болобу? Мисалы мага буну белекке беришти эле, өзүм бул линиядан иштетип аткам, ушуну аралаштырсам болобу деген суроо өтө көп келет да. Негизинен биз колдонгон каражаттардын бардыгы бир линияда, бир өндүрүштүк линияда болгону өтө жакшы. Бул шарт, себеби бул эч кандай мындай маркетингдик ход деп деле айта албайбыз. Анткени булар бирин бири толуктап турат. Айымдарга мисалы бетке бир эки эле каражат колдонуу жетишсиз да. Анткени айымдарга эле эмес, бул эркектерге дагы. Себеби биз жуучу каражатты анан кремди эле көбүнчө колдонуп коюшат да. Келгенде сурасакчы, эмне пайдаланасың десек, ошону эле айтышат да. Негизи толук компонент 7-8 түрдүү каражаттан турушу керек. Ошол тазалоочу, жуучу, тониктери, кремдери, түнкү кремдери, күндөн сактоочу кремдери бардыгы биригип ошол 7-8 компонентти түзүш керек. Анан бир линиядан болушу шарт. Бүгүнкү күндө заманбап айымдар өзүнүн жашоосун косметологсуз элестете алышпай калдыш керек. Бирок ошентсе деле өмүрү косметологко бара элек айымдар да бар да, ошолор алгач эмнеден башташ керек? Кайсы процедурадан башташ керек? Бизге дагы аябай ошентип биринчи жолу отзывтарыңарды окуп, анализдеп, анан силерге келдим деп жашы 50-ге жетип калган, 50-дөн ашкан деле эжекелер келет. Биринчи жолу косметологко кайрылып атам депчи. Мындай айымдарга биринчи кезекте ошол туура тазалоодон башташ керек. Албетте косметологдун кеңешинен өтүп алып, бетинин тибин аныктап алып туруп, мен жогоруда айтып кеткендей, ошол 5 типтин тери кайсы түрүнө кирет. Мына ошого жараша бул өтө көңүл бура турган, өтө шарттуу нерсе. Анан ошол терисинин тибине карата кам көрсө, анда биринчиден сулуулукту, жаштыкты, нымдуулукту баарын сактай алат. Сизди эстетикалык косметолог катары тааныйбыз да. Эстетикалык косметология өзүнө кайсы процедураларды камтыйт?
Негизинен косметология эки чоң топко бөлүнөт. Биринчиси бул терапиялык, эстетикалык косметология, экинчиси болсо медициналык, хирургиялык косметология. Биз ошол эстетикалык косметология менен иштейбиз. Бул эстетикалык косметология дагы бир нече түрлөргө бөлүнүп кетет. Биринчиси бул декоративдүү косметология болуп эсептелет. Бул теринин сыртынан маска, пилинг, нымдаштыруучу каражаттарды берүү болуп саналат. Экинчиси бул инъекциялык косметология. Инъекциялык косметологияда теринин астына укалывание менен ботокс, мезотерапия, витаминдерди саюу, мезококтейлдерди берүү бул инъекциялык косметологияга кирип кетет. Ошондой эле дагы бир түрү бул физиотерапия. Физиотерапияда аппараттардын жардамы менен, мисалы Дарсенваль, микротоктор менен булчуңдарды көтөрүү үчүн, кан айланууну жакшыртуу үчүн, брыштарды жазуу үчүн колдонулган терапия. Дагы ошондой эле биз колдонуп келаткан бир түрү бул косметологиялык хиджама. Бул өтө эффектиси, жыйынтыгы өтө жакшы берилүүчү процедуралардын бири. Сиз эмнеге эстетикалык косметологияга басым жасадыңыз? Негизи биз өзүбүз мусулман болгондон кийин бардык жасаган ишибиз, жашообуз бул Аллахтын чектөөсү менен, Аллахтын ыраазычылыгы менен шариаты жолунда болуш керек да. Негизи шарият боюнча пластикалык, хирургиялык косметологияга уруксат берилген эмес. Эмне себептен? Анткени биз Аллах Таала берген келбетти, Аллах Таала берген сулуулукту дейли, мүчөнү өзгөрткөнгө акыбыз жок. Мына ошон үчүн биздин болгон тапшырмабыз ошол берилген ден соолукту, сулуулукту бул аманат катары берилип аткандан кийин туура сактап, туура кам көрүү гана болот да. Ошон үчүн биз көрүк эстетикалык косметологияга басым жасайбыз. Косметологиялык хиджама деп да айтып өттүңүз да, ошол боюнча айтып берсеңиз, хиджама деген эмне? Хиджама бул капиллярдык терапия, бул биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху вассаламдын убагынан бери келе жаткан процедура. Кан тамырларда жаткан, капиллярдык кан тамырларда жаткан бузук кандарды алуу менен, иштөөсүз жаткан кандарды алуу менен организмге кан айлануу системага жеңилдик берүү. Негизинен хиджаманы көптөгөн ооруларга жасаганга болот. Хиджаманын жардамы менен көптөгөн ооруларды сакайтууга болот. Кээ бир гана учурларда жасоого болбойт. Кимдерге жасаганга болбойт? Бул боюнда бар аялдарга түйүлдүк 4 айга толгонго чейин жасаганга болбойт. Аялдарга айыз мезгилинде жасаганга болбойт. Ошондой эле кан басымы жогору болгондо 150дөн жогору болсо, аны түшүрүп алып туруп, өздөрүнүн давленияны түшүрө турган препараттарды ичирип алып туруп, анан жасаганга болот. Сахарный диабеттерге көбүнчө сурап калышат, болбойбу деп. Негизи сахардын өлчөмү 15ке жеткенде жасабай алганга болот. Жасабай туруш керек, себеби түшүрүп алып туруп жасаш керек. Андагы ошондой эле онкологиялык ооруларга. Онкологиялык ооруларда 3-3, 4 степендерде жасаганга болбойт. Анткени раковый клетка канга аралашып кеткен болот да. Ошондой эле кан менен ооруган ооруларга. Себеби кан токтобой калуу коркунучу бар. Ал эми жаш балдарга 5 жашка чейин, ошондой эле улгайган адамдарга 70-75 жаштан өткөндө этияттык менен, ас банка менен жасаш керек. Ал эми жаш балдарга 5 жашка чейин кажети деле жок, эгер жүйөлүү бир оорусу болбосо. Ошондой эле давлениясы төмөн, кан басымы төмөн адамдарга аз сандагы банкалар менен жасалат. Негизи хиджамада бул атайын сүннөт точкалар болот. Ошол сүннөт точкаларга коюу менен ар бир органдын өзүнүн дарылануу, жеңилдөө процесси жүрөт. Ошон үчүн бул процедура бизге берилген сүннөт процедура. Хиджама жасатуу үчүн пациент баарат менен келиш керек, сөзсүз түрдө. Анан хиджама жасалып атканда сүрөлөр коюлуп туруш керек. Сүрөлөрдү окуп, келмей келтирип жатыш керек.
Себеби кан менен кошо зыяндар дагы чыгып кетет. Ошондой эле 3 сааттай ачка келиш керек. Кан айлануу система жакшы тазалануу үчүн. Анан сөзсүз түрдө маанайы түшпөгөн, бир нерсеге кыжаалат болбогон абалда жасатыш керек да. Анан биз дагы ар сарманды угуп, каш кабагына карап дегендей жасап берип, жылуу чай берип узатабыз. Хиджама демек мусулман өлкөлөрүндө гана жасалат, Пандемия учурунан баштап жалаң эле мусулман бир туугандар эмес, бизге орустар дагы келе баштады. Бул демек маалыматы бар адамдар кровопускание, кан айланууну жакшыртат, кан чыгаруу деген маалыматы бар адамдардын бардыгы эле алып атышат. Хиджама жасаткандан кийин анын жыйынтыгы кандай болот? Могу куперозго дагы косметологиялык хиджама деп айтыңызбы, бетке дагы жасалат экен да? Хиджама негизинен толук денеге башка чачты кырбай жасоо, анан кийин бетке косметологиялык жол менен жасоо түрлөрү бар да. Косметологиялык хиджаманы жасоодон мурда биз сөзсүз түрдө пациентти консультациядан кеңеш берип өткөрөбүз. Бети эмне себептен бузулуп атат? Кандарда вирус барбы же организм токсиндер толуп кеткенби, ичеги карындарда проблема барбы, курт барбы, мына ошолордун баардыгын аныктап алып туруп, эгерде биринчи бетине эмес, денесине жасаш керек болгон болсо, анда биринчи денесине жасап беребиз, андан кийин гана бетине өтөбүз. Косметологиялык хиджама менен мен мына сыймыктанып айта алам, көптөгөн пациенттердин, мекендештердин көйгөйүн чечип бере алдык. Анткени бул бир эле учурда бир нече эффектке жетүү мүмкүнчүлүгү бар процедура. Аларды санап өтсөк, мисалы, майда буручтарды жазалат, теридеги баягы воспалительный процесс деп коебуз, теринин дүүлүгүп, шамалдаштан келип чыккан угри безеткилерди, куперозду белгилеп айтып кеткендей эле, ошондой эле булчуңдарды тартып, кан айлануу системасын жакшыртат, овал лицага иштейт, дагы кандай нымдуулукту аябай жакшы сактап калат тери хиджамадан кийин. Мына ушул эффекттерди бир эле процедурада бир нече эффект алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз да. Ошондуктан биринчи туура тамактанууну сунуштайбыз, денесине жасап беребиз, андан кийин бетине жасап беребиз. Кайра ошол көйгөй ошол пациентте кайталанбаштыгы үчүн. Сиздин ден соолук чыңдоо борборунда массаждарды да түрлөрүн жасайсыз. Ошол массаждарды жасоо аркылуу биз бетибиздеги мисалы алгачкы бырыштардан арылууга мүмкүнбү? Негизи бул сулуулукту убагында сактап калуу биздин парзыбызда. Сулуулукту эле эмес, ден соолукту дагы. Демек массаждарды үй шартында же болбосо косметологко келип алуу менен биз ошол эстетикалык сулуулукту сактап калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Болгону ошол массаждарды жасоо үчүн биз туура техникаларды алышыбыз керек. Көздүн айланасына кантип иштеш керек, ээкке кантип иштеш керек, жакка кантип иштеш керек, косметологиялык сызыктар деген эмне, аларды кантип туура аткарыш керек. Мына ошолор боюнча адистерден кеңеш алгандан кийин албетте бул жумасына жок дегенде 2 жолу үйдө маска коюп, ал эми массаж болсо курс кылып жасайбыз, 10 күн. Сама массаж, фейс фитнес деген жакшы көнүгүүлөр бар. Мына ошолорду үйдөн жасап, андан кийин тыныгуу берип, кайра жасап, ошентип туруп кам көрүп турсак, анда биз эч кандай пластикалык же болбосо хирургиялык жолдорго барбоого мүмкүндүк алабыз. Кийинки күндөрү бул социалдык түйүндөрдөн от массажы деп дагы көрө баштадым да. Ал ошол сиздин борборунузда жасалат экен, ошол боюнча айтып берсеңиз, бул эмне ооруларга жасалат, массаж дарылоо үчүнбү же жөн гана абалды жакшыртуу үчүн жасалабы? Негизинен от массажы бул аябай ден соолукту чыңдоочу, терс энергиялардан арылуучу, ошондой эле
шамалдаштардын алдын алуучу жана сакайтуучу өтө сонун процедура. Бул от массажы кайсыл жактан келген? От массажы мындан миңдеген жылдар мурун Тибет тоолорунда, Шаолин монахтарында колдонулуп келген процедура. Ошол от жагуу менен организмдеги туруп калган застой деп коебуз, баягы токтолуп калган тромбдорду жазууга, кан айланууну жакшыртууга, ошондой эле адамда ысык, суук деген ин, ян деген энергия болот да, ошол суук энергияны чыгарууга жардам берүүчү процедура. Бул көбүнчө баягы аягы ит менен аяктаган ооруларды билебиз да, ошол аягы ит менен медицинада аяктаган оорулардын бардыгы шамалдаштан келип чыккан оорулар болуп эсептелет да. Мисалы цистит, ларингит, фарингит, гайморит, простатит, мастит, санай берсек 200дөн ашык түрү бар да. Мына ошол түрлөрдүн бардыгына от массажы жардам бере алат. Болгону кимдерге жасаганга болбойт, боюнда бар аялдарга болбойт, температура көтөрүлүп турса болбойт, давление высокий болсо болбойт, сахар көтөрүлүп турса болбойт, анан жарат ачык болсо болбойт. Мисалы псориаз, экзема, баягы үстү тытылып канап турган жараттарга болбойт. Калган учурда бул эң жакшы муун ооруларына, бел ооруларына, баш ооруларга, кан айлануу системага байланышкан ооруларга абдан жакшы жардам берет. Мисалы бизге азыр ошол муун оорулары, кол бут оорулары, гайморит, мына ушудагы жабыркаган адамдар аябай көп келип атышат. Мен көргөндө бул кишинин аркасына жасаткан көрдүм да. Сиз айтып атасыз гайморит, цистит деп. Бул ар органга өзүнчө жасалат же баары ошол арка? Ар бир органга өзүнчө жасалат. Мисалы гайморитке жасаганда оозго чейин мурундан баштап тосулат дагы, ушул жерге жасалат да. Себеби гайморит биздин пешенеде, эки көңдөйчөдө ириңдердин толуусу, суулардын ашыкча толуусу да. Мына ошол 10 күн жасалат дагы. Анан атайын өзүнүн порошогу бар, тазалап алып чыгуучу. Мына ошону мурунга үйлөгөнүбүздө кадимкидей топтолгон ириңдер эч кандай тешүүсүз эле, эч кандай сордуруусуз эле, эч кандай терапиясыз эле түшүп келет да. Ошентип туруп дарылайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маегибизден бир аз болсо дагы өзүңүзгө пайдалуу кеңештерди ала алдыңыз деп ойлойбуз. Эгер бул бүгүнкү биздин маегибиз тууралуу ой пикир, суроо, сунуштарыңыз болсо сөзсүз комментарийге жазып коюңуз жана биздин каналга катталып коюңуз. Анткени алдыда дагы кызыктуу инсандар менен кызыктуу маектер болмокчу. Сизге дагы бир жолу рахмат Гүлэсел айым. Ишиңизге ийгилик. Дагы чоң рахмат Турсунай. Эгерде берген кеп кеңештерибиз сиздерге пайдалуу болгон болсо абдан кубанычтабыз.